Атамбаев мындан 6 жыл мурда Баткен областынын эли 500 миңден ашып баратат. Жеринин аянты боюнча таштак, эгин айдаганда кыйналган, бирок эли эмгекчил экендигин жөнүндө белгилеп, ирригация программасыны Баткен областынан баштайлы деп айтты. Сооронбай Шарипович өзүнүн азыркы докладында кенен айтты. 58 миллиардтын 29 миллиарды Баткен областыга бөлүндү. Бул акчаны Атамбаев менен Жээнбеков бөлүп берди, урматтуу туугандар. Кыргызстанда мен мына ошо жерде көрдүм. 500 проект бар экен, ирригация, суу чыгарып, жер өздөштүрүү боюнча. Ошонун 42-си гана өттү, урматтуу туугандар, ошол 58 миллиардтын ичине кирди. Сиздер буга терең мааны бериңиздер. Бул мен айтып кетейин. Кадамжайга тиешелүүсүнүн. Сооронбай Шарипович азыр өзү айтты. Бүргөндү өрөөнүн өздөштүрүүнүн 2-чи фазасы деп. Бул киши акча бөлүп бергенин айтты. Эми мен анын келечектеги кадамжайлыктардын пайдасы үчүн айтайын. Ал жерде Бүргөндү каналына параллельно 18 кубтан 25 куб сок каналдан суу чыгып, Кыргыз кыштак, Алга, Халмион айыл өкмөтүнүн үстүндөгү какырап жаткан чөлгө чыгып, ошол жерлерде 12 миң гектардан 15 миң гектар жер өздөштүрүлөт, урматтуу туугандар. 10 миң гектар жерди 50 соттуктан бир кожолукка бергенибизде 20 миң кожолукка жер жетет. 20 миң кожолук 5тен үй бүлөн алганыбызда 100 миң кожолукка жер даярдалып атат. Бул дагы Атамбаев менен Жээнбековдун Кадамжайдын элине болгон урмат сый, урматтуу туугандар. Экинчи чоң проект, өтпөй турган проектте Молдонияз проектиси. Мен сиздерге айтып коеюн. Ошол Сооронбай Шариповичке кирип, Сооронбай Шарипович бул жерде 1000 гектардын тегерегинде болгону менен, бул жерде 10 сотуктун түшүмү ылдыйкы Бүргөндү зонасындагы 1 гектардан алган түшүмнүн дараматына тең келет экен деп, мен элдин эсептеп бергенине Сооронбай Шариповичке айтып бердим. Сооронбай Шарипович Молдониязга кол коюп, быйылкы жылга 50 миллион акча бөлүп берип, тендер өтүп, мына туннелден баштаганы турабыз, урматтуу туугандар. Көтөрмөлүктөр барбы бул жерде? Мына бул киши алдыңыздарга куру келген жок. Эки чоң Кыргызстандын, Кадамжайдын мындан ары 100 жылдык биздин энчибизди мамлекеттик өнүктүрүү программасына киргизип, ише ошонун акчасыны бөлүп, ишти баштагыла деп алдыңыздарга келип отурат, урматтуу туугандар. Сооронбай Жээнбеков, 9-номер. Кыргыз көчү жолун улайт.